313 чет элдикке мекен карты, башкача айтканда чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендеш макамы берилген. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдиргендей, бул макамды алган чет өлкөлүктөр Кыргызстанда бир катар укуктарга ээ болушат. Мекен картын алууга Кыргызстан менен чектеш мамлекеттердин жарандарын кошпогондо, мурда Кыргызстандын жарандыгын алган чет өлкөлүк жарандар, алардын балдары жана неберелер. Бул карт Кыргызстанга визасыз кирүү, чыгуу, болуу укугу, жашоого уруксаты жок туруктуу жашоого мүмкүнчүлүгүн берет. Белгисек документтин жарактуу мөөнөтү 10 жыл. Арыздарды кароо жалпы тартипте 3 айга чейин, жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте 1,5 айга чейин созулат. Ушул жылдын май айына чейин мекен карт берилген мамлекеттердин арасында Орусия, Түркмөнстан, Германия, Австрия, Беларусь, Түркия, Иордания, АКШ, Корея, Украина, Швеция, Нидерланд, Малайзия, Нигерия Республикасы, Жапония, Британия жана Йемен өлкөсү бар.